Пландарын иштеп чыгуу кандай механизмдер менен Ош мамлекеттик университетине келген Кытайдын Цзянцу Хайбо робототехника компаниясынын кардарлар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы баштаган делегация ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Алар эки тараптуу кызматташуу, жогорку технологиялык кадрларды даярдоо, Ошмуда робототехника боюнча адистик ачуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Программасын аткаруу боюнча Жолугушуунун алкагында тараптар Ошмунун номер 12 кесиптик лицейинде курулуш иштери жүрүп жаткан окуу өндүрүштүк корпусу менен таанышты. Бул имараттын жалпы аянты 1400 метр квадратты түзөт. Анын 400 метр квадратына робототехника окутуу жана лаборатория борбору ачылат. Борборго аталган компания тараптан робототехника адистигине ылайык жабдуулар алынып келинет. Алдыда Кытай тарап студенттерге эки баскычта билим берет. Тактап айтканда, студенттер биринчи баскычта роботторду туура колдонууну үйрөнүшсө, экинчи баскычта робот тетиктерин чогултууну үйрөнүшөт. Курулуш иши жүрүп жаткан имараттын капиталдык оңдоп түзөө иштери ушул жылдын май айында аякталуусу пландалууда. Биз Ошмуга эки тараптуу кызматташууну кеңейтүү жана бекемдөө максатында келгенбиз. Бул робототехника окутуу жана лабораториялык борборунун курулуш иштери аяктаган соң биздин компаниянын кызматкерлери робототехника боюнча Ошмунун окутуучуларына окутууларды жүргүзүп, тажрыйбалар менен бөлүшөт. Окутууну аяктаган окутуучулар жаңы ачылган адистик боюнча студенттерге билим бере баштайт. Робототехника адистиги боюнча билим алган бүтүрүүчүлөргө келечекте жумуш табууда кыйынчылыктар жаралбайт. Иш-чаранын алкагында Ошму менен Цзянцу Хайбо робототехника компаниясы эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койду. Цзянцу Хайбо робототехника компаниясы 2001 жылы негизделген. Учурда Кытайдын бир топ шаарларында заводдору, филиалдары, лабораториялары бар. Жалпысынан өндүрүшкө керектелүүчү завод-фабрикаларда колдонулуучу роботторду иштеп чыгарат. Билим берүү тармагында да бир топ долбоордун үстүндө иштешет. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары.